Мен Куштарбек кызы Айжан. 1992-жылы 7-ноябрда абасы атыржыттанган тоо койнунда Казарман айылында жарык дүйнөгө келгем. Балалыгым Борбор калаабыз Бишкек шаарында өтүп, номер 44-орто мектепте ийгиликтүү аяктадым. Ишенов Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетине тапшырып, 2016-жылы тарых мугалими адистигине ээ болдум. Эмгек жолун Бишкек шаарындагы номер 55-орто мектебинде баштадым. Ар бир инсандын жашоо жолу кайталангыс бир китеп сыяктуу. Менин тагдырымдын китебинде мугалимдик кесип күтүүсүз, бирок абдан маанилүү бурулуштар менен башталды. Мен алгач тарых факультетин аяктап, 7 жыл бою окуучуларга өткөн замандын барактарын, баатырлардын баскан жолун жана мамлекеттин тарыхын үйрөттүм. Бирок мектеп турмушунда жүрүп бир маанилүү нерсени байкадым. Балдарга теориялык билим гана эмес, алардын энергиясын туура нукка бурган, денесин чыңдаган жана эркин тарбиялаган сапаттуу дене тарбия сабагы жеткиликтүү өтүлбөй, мугалим жетишсиз болуп жаткан эле. Дене тарбия мугалими бул жөн гана көнүгүү жасаткан адам эмес. Бул окуучуларга сергек жашоонун үлгүсүн көрсөткөн лидер жана дем берүүчү инсан. Мен үчүн спорт залы бул денени чыңдоо менен бирге окуучулардын мүнөзүн, кайратын жана командалык рухун тарбиялоочу чоң мектеп. Ар бир сабакта окуучуларымдын көзүндөгү энергияны, жеңишке болгон ишенимди көргөндө өз ишимдин канчалык маанилүү экенин терең сезем. Менин мугалимдик чеберчилигимдин сыры тарыхтын акылмандыгы менен спорттун тартибин айкалыштырууда. Дене тарбия сабагы мен үчүн жөн гана чуркоо же топ ойноо эмес. Бул инсанды калыптандыруунун чоң мектеби. Тарыхтагы баатырлар сыяктуу эле бүгүнкү окуучулар да жеңишке жетүү үчүн өзүн жеңе билиши керек. Спорт аркылуу мен балдарды бири-бирин колдоого, бир максатта биригүүгө үйрөтөм. Танариптик доордо баланын кыймылы, анын физикалык гана эмес, менталдык саламаттыгынын кепилдиги. Азыркы дене тарбия мугалими креативдүү болушу керек. Мен сабактарымды стандарттуу көнүгүүлөр менен чектелбей, улуттук оюндарды заманбап методдор менен айкалыштырып өтөм. Ар бир окуучунун физикалык мүмкүнчүлүгү ар башка. Ошондуктан менин милдетим кимдир бирөөнү чемпион кылуу гана эмес, ар бир балага өзүнө болгон ишенимди тартуулоо. Тарыхчы катары мен өткөндү урматтоону үйрөтсөм, дене тарбия мугалими катары келечекке ишенимдүү кадам таштоону үйрөтүп жатам. Мен өз тагдырын өзү курган жана сүйгөн кесиби аркылуу коомго пайда келтирип жаткан бактылуу мугалиммин. Заман талабына ылайык мен өз ишимди креативдүүлүккө умтулам. Сабактарымда улуттук оюндарды, заманбап оюн ыкмалары менен айкалыштырып, ар бир баланын жөндөмүн ачууга аракет кылам. Кээ бир окуучу спортто өзүн дароо көрсөтсө, айрымдары убакыт менен ачылат. Менин милдетим алардын ар бирине ишеним берип, ийгиликке жол ачуу. Окуучуларымдын спорттук жеңиштери менин эмгегимдин эң таттуу жемиши. Бирок менин максатым чемпиондорду гана тарбиялоо эмес, коомго пайда алып келген тартиптүү инсандарды өстүрүү. Ошондуктан мектептин коомдук турмушунда да активдүү болуп, сергек жашоо образын жайылтууну өзүмдүн парызым деп билем. Мугалим болуу бул үзгүлтүксүз изденүү. Ошондуктан мен дагы өз билимимди өнүктүрүү үчүн ар кандай семинарларга, тренингтерге катышып, жаңы методдорду үйрөнүп турам. Бош убактымда спорт менен машыгам, жаратылышта сейилдөөнү жактырам. Анткени дене тарбия мугалими биринчи кезекте сергек жашоонун үлгүсү болушу керек деп эсептейм. Андан тышкары кичинекей кезимден бери сүрөт тартып келем. Сүрөт тартуудан улам байкоочулук касиетим күчтүү. Башкалар байкабаган нерселерди, окуучулардын жан дүйнөсүн, алардын көздөрүнөн эле байкоого, карашынан тереңдикти көрө билүүгө чакырат. Бир сүрөттү бүтүрүү үчүн сааттап, кээде күндөп отуруу чоң чыдамкайлыкты жана сабырдуулукту талап кылат. Менин урааным ден соолук жашоонун булагы. Спорт ийгиликтин жолу. Өз ишимди сүйөм. Бул сүйүү аркылуу жаш муундардын ден соолугу чың, күчтүү жана максаттуу инсан болуп өсүшүнө салым кошууну уланта берем. Эгерде мага кайра кесип тандоо мүмкүнчүлүгү берилсе, эч ойлонбостон дагы да мугалимдик кесипти, анын ичинде дене тарбия мугалимин тандайт элем. Анткени бул жүрөк менен жасалган эң асыл кызмат.